согуштан кийинки мезгилде баягы согуш бүтүп кайсы бир деңгээлде ачарчылыктар болчу мындай толук кандуу тиричилик бакубат жашоо жок, жетишпеген жашоо, кыйналган жашоо болуп атат. Анан ошол бир күнү ошо эмеге балыкчыга келип ошоктон баягы элдер эми кыргыздын салтында нартында бар да манас жегендер сыйлашып баягы үйгө бирөөлөр үйүнө чакырып келип анан манас айтабыз, манас айттырабыз, манас угабыз деп айылга кабар берип айылдын баары жык-жыма толуп ал убакта айтылат уже боз үй эмес баягы там салган үйлөр экен. Анан болушунча бирөөнүн чоң үйү окшойт, бир канча бөлмө үй экен. Анан эң төркү үйүндө төргө ошо Саакбайды отургузуп анан элдин айылын бүт жыйма-жык толуп турду. Эшиктерин ачып коюп бир бөлмө толуп кийинки ортоңку үй анан ооз үйгө чейин элдер толуп атты. Баткан батпаган анан баары угабыз деп уже мисалы бир бөлмө болсо четинен эле тегеректе отурбай мындай катар-катар тизилип эле отуруп алышты дейт. Анан эл батпай отуруп ошол бир өспүрүм бала дейт, 5-6 жашар бала так Саакбайдын маңдайына келип отурду. Баягы эл көп да, отура берет да, аны байкап калган дейт Саакбай. Анан манасты күпүлдөп манас айтып баштады дейт, айтып атат, анан канча убакыт айткан ким билет, бир нече саат айткан го. Кыскасы ортодон анан жактан бирөөлөр чыгып кабар берип, мындай бир белги берип айтты дейт, тамак пишип калды деп. Баягы токтото алсак эми тамак ичели бул кишини сыйлайлы деп анан белги берип токтотсо, так ошол учурда элдин баары көп да. Канча деген манас тугулгат, анан жанагы киши маңдайда отурган кичинекей бала отурган жерине кыйшайып барып Саакбайдын тизесине этегине барып жатып утап калыптыр кадимки. Анан элдер манас Саакбайда манасын токтотуп анан келем баягы дастаркан жазып тамак ичели деп анан элдер уже ортосун бошотуп элдер көп чыгып атат дейт. Анан бул ким баласы? Түгүнчө баланчанын баласы деп бирөөлөр айткан го. Алгыла дегенде анан Саакбай токтотуп, жок, ким койгула. Бул бала маңдайыма келип манас угуп анан жөндөн мен этеңме жатып уктаган жок. Ким койгула, уктай берсин деп ким коет да. Анан тигилер айтканын аткарат, дастаркан жазып туруп баягы эт тартып тамак ичет эме ал кезде ким билет ошол бир кой сойгон бир болгон. Кыскасы Саакбайга бир жамбаш тийген экен, ошол жамбашты чымчыл ооз тийип анан тамак ичип бака-шака үйдүн ичинде ошондой болуп анан тиги бала ойгон дейт. Бала ойгонгонун сезип ошондо Саакбай так туруп алып тургузган. Баланы уйкусун бузбай эле койгон. Анан жана өзүнө тийген устуканды келип туруп бир аз чымчыл ооз экен. Анан келип туруп жана баланын аты жөнүн сурап сен кайдан эмне болосуң деп туруп анан ошо устуканды берет экен ошо балага. Сен жөн жерден бияка келген жоксуң, мен манас угуп ушинтип этегиме чейин уктап калганың жөн эмес деп туруп анан айтам, кайгыртса сен үйүңө барганда эми жана заман кыйынчылык ал түшүнүктүү да соғыш менен. Анан айтам, ата энең менен бир тууганың менен бөлүшсөң да бирок сөзсүз түрдө ушул устуканды өзүң жегин, өзүң кошо жегин, берип койбостун, тип деп туруп дайындап балага дайындап атса жандагылар айтат, биз тааныйбыз, айтып коебуз, тинтебиз деп туруп анан ушинтип бир абдан бир кичинекей мындай эл тааныбаган жөнөкөй эле бир балага ушундай бир өзүнчө бир сый көрсөткөн деп айтылат. Ошол кичинекей бала кийин анасы болот. Ким деп ойлойсуң? Көчөк бала да. Жок. Балыкчыда. Назарбы Таластан. Азыркы мамлекеттик катчы Сапарбек Касманбек. Ошол киши экен да. Былтыр эле каза болду. Ушул окуяны ошол киши өзү айтты. Эми өз оозунан угуп анан айтат, мен ушинтип мен Саакбайдан бата алып, Саакбайдан устукан алып, анын батасын алып, анан манас жолун ачтым деп. Анан ушунду деле манас айтып калып, жок, башат ушундай болгон. Кийин анан чоңойгондо түшмөгөн. Түшүндөн анан берген аян. Бирок мен тиги киши өзү айтат, баары бир болжогону ушул мага ушул касиет байырлап келди дейт. Мен андан өзүм деле билбейм, жөн эле Саакбай десейми 5-6 жашар бала ким билет, элдин шаңы менен барып эле анан маңдайына отуруп ушундай берлик таасирленгенби аны ким билет, бир Кудай билет, өзү деле аны айта албайт. Бирок эсинде экен ошол, мен эсинде дейт, Саакбайды келип маңдайына келип анан уктап калган эмес, андан аркысын. Анан бир устукан берген эсинде. Ошентип барып анан кийин мага жанагы байлаган касиет көрсө кээ бир адамдар ошентип жандап касиетти сыйлап кастырлаган үчүн касиет байырлайт экен да. Анан эгерде ошол эми чоң киши бала көп нерсе ошо жаш балакат кезде болот экен да, жаш турганда. Ошондо анан ошол касиетке карата болгон адамдын бир адамдын болчу ошол мүнөзү сапаты туура келсе, анан тактандап туруп анан өтүп атат. Анан бергенде да баары бир өзүнүн бир жол эрежеси менен берилет. Ал жол эреже ал аяк.
аян көрөт го. Ал жөнүндө сөз болот.